Кыргызстанда курч мүнөздөгү вирустук инфекция менен ооругандардын саны өсүүдө. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2-8 сентябрь күндөрү мурунку жумаларга салыштырмалуу бейтаптардын санынын өсүшү 5,9%ды түздү. Жалпы 1805 учур катталды. Министрликтен билдиришкендей күзүндө ОРВИ, кышында сасык тумоо менен ооругандардын саны өсөт. Окуу программасы менен китептердин мазмуну өзгөрөт. Билим берүү жана илим министрине талапкер Каныбек Исаков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, окуу программалары сөзсүз түрдө оптимизацияланышы керектигин айтты. Депутат Дастан Беккешев, эгер Исаков министр болуп калса, мектеп программасында өзгөрүүлөр болбосуна кызыкты. Исаков оптимизацияга баруу зарылдыгын белгиледи. Албетте, окуу программаларында окуу китептеринде жакшы жакка өзгөрүү болот. Өзгөчө окуу китептеринин мазмуну жалпы деңгээли сапатты жогорултабыз деп ойлойм, деди Исаков. Министр кызматына талапкер ошондой эле эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, окуу предметтеринде артык баш нерселер бар экенин моюндап, министрлик эми мындан ары балдардын аң сезимине, дүйнө таанымына керектүү билим азыктарын берүүгө тырыша турганын кошумчалады. Ал ошондой эле жогорку окуу жайларда коррупцияны жок кылуу боюнча бир нече пландар бар экенин айтты. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик программа бар. Механизмдерди иштеп чыкпай туруп, коррупцияны жоюу мүмкүн эмес. Алба, бербе деп койсо эле ал токтоп калбайт. Аң сезимдүү түрдө коррупциялык тоскоолдуктарды жокко чыгарабыз, деди Исаков. Белгилей кетсек, Исаковдун талапкерлигин буга чейин Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери карап колдоп берген. Макул 66, каршы жок, баары 66, катталды 79. Билим берүү жана илим министрине талапкер Каныбек Исаков мектептердеги фонддордун ишине ата-энелер нааразы экенин айтып, анын иши ачык айкын болушу керектигин парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Депутат Дастан Беккешев министр болчу талапкер мектептердеги фонддорго камкорчулар кеңешине деп акча чогулушуна кандай карарына кызыкты. Исаков бул маселени көптөн бери ойлонуп жүргөнүн белгиледи. Мамлекет мектептерди толук камсыздоого жөндөмдүү болгондо фонддорду жойсо болот. Азыр ата-энелерде фонддун ишиндеги бүдөмүк аракеттер тууралуу көптөгөн нааразычылыктарын айтып жатышат. Ачык айкындуулукту камсыз кылуу керек. Ар бир ата-эне баласына төлөгөн акчанын эсеп кысабын так билиш керек. Ошондой механизм иштеп чыгышыбыз зарыл, деди ал. Дастан Беккешев министр болчу Каныбек Исаковдун мектептеги фонддорду жоюу боюнча мыйзам долбоорун күтөөрүн белгиледи. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызмат ордуна дайындоого жактыруу үчүн Исаков Каныбек Абдываситовичке Талкуудан соң Жогорку Кеңеш билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Исаковду жактырды. Депутаттардын 107-си Исаковдун талапкерлигин колдоого алды. Буга чейин Исаковдун талапкерлигин тармактык комитеттерде карап колдоого алган болчу. Мен Сыдыгалиев Бектен Качкыналиевич. Жогорку Кеңеште Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан депутат болгон Бектен Сыдыгалиев ант берип, өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Ал жакында депутаттык ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда токтоткон Насыр Мусаевдин ордуна келди. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров жалпы депутаттардын атынан Бектен Сыдыгалиевди депутат болуп келиши менен куттуктап, анын ишине ийгиликтерди каалады. Бектен Сыдыгалиев жогорку билимдүү, буга чейин улуттук коопсуздук тармагында ар кандай жооптуу кызматтарды иштеп келген. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык жаңы депутат парламентте ант бергенден кийин өзүнүн ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет. Урматтуу депутаттар, өзүмдүн атыман жана жалпы Жогорку Кеңеш депутаттарынын атынан Бектен Качкыналиевичке ишине ийгилик. Өзбекстан чегараны тосо баштаган Араванда абал тынч, маселе Ошто талкууланат. Бул туурасында Азаттык радиосу билдирет. Маалыматка караганда Ош облусунун Араван районуна караштуу Керкидан айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Орозбаев баштаган чакан топ өкмөттүн Оштого өкүлчүлүгүнө жөнөп кетти. Алардын катарында жергиликтүү тургундардын 3 өкүлү бар. Орозбаевдин айтымында алар Керкидан айылындагы 400 гектар жер Араван районундагы башка жерге 2017-жылы алмаштырылган деген маалыматты тактоо максатында барышарын билдирди. Ошондой эле тургундар Керкидан суу сактагычынан эки өлкө бирдей пайдалануусун талап кылып жатышат. Ошондой эле жергиликтүү аткаминер чегараны аталган тилкеси такталганын, президенттер кол коюп бекиткенин билдирет. Эске салсак, 13 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Керкидан суу сактагычын тегерегиндеги участокты тосуп алганы кыргызстандык тургундарды нааразы кылып тирешке себеп болгон. Мунун алдында Араван районунун Төмойн айыл округундагы Керкидан суу сактагычынын айланасын Өзбекстандын аскерлери тосуп алды деген кабар тараган.
Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү 650 миллион долларга жетти. Кыргызстандын алтын кенештетүүчү Центр Gold компаниясындагы акция пакетинин баасы өкмөт менен инвесторлор ортосунда түзүлгөн жаңы келишимден кийин өстү. Бул туурасында Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана тоо кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин отурумунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айтты. Анын билдирүүсүнө караганда Кыргызстандын компаниядагы үлүшү 428 миллион долларга бааланган. Макулдашуудан кийин ал 650 миллион долларга жетти. Мындан тышкары улуттук мыйзамдуулукту кармануу талаптары боюнча артыкчылыктарга ээ болдук деп билдирди Кубатбек Боронов. 2010 жылдагы окуялардан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. Бул маалыматты Азаттыкка убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров ырастады. Жолугушууга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Темир Сариев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Элмира Ибраимова, Болот Шер, Исмаил Исаков, Абдыган Эркебаев, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов катышты. Топчубек Турганалиев менен Иса Өмүркулов барган жок. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Кой таштагы окуяларга жана Крем Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн эрте бошотулушуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев УКМК абагында отурат. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү акыркы жолу 2016 жылы Атамбаев конституциялык реформа өткөрүү ниетин билдиргенден кийин жолугушкан. Эске салсак, 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту саясатчылардын бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Кийинки соттук жарыян 12 сентябрга белгиленди. Убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрүн президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик резиденцияга чакырды. Маалыматка караганда жолугушуу 14 сентябрда саат 17:00 башталат. Аларча мамлекеттик резиденциясына убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү чакырылган. Сотторду ишке алууда анын адеп ахлак, ыймандуулугуна да көңүл буруу керек. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков судьяларды тандоо боюнча кеңештин төрайымы Элмира Барктабасованы кабыл алганда билдирди. Жолугушууда кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Жээнбеков судьялар үчүн тандоо сынагынын сапатын жогорулатуунун маанилүүлүгүн өзгөчө баса белгиледи. Президент белгилегендей, сот укуктук реформанын башында адамдык фактор турат. Буга байланыштуу судьялык кызматка бош орундарга талапкерлерди кароодо талапкерлердин кесипкөйлүгүнө гана эмес, алардын адеп ахлагына, ыймандуулугуна да көңүл бурууга чакырды. Мамлекет башчысы ошондой эле айрым тоскоолдуктарды алып салуу максатында судьяларды тандоо процессин жөнгө салуучу мыйзам чыгаруу базасын жакшыртуу зарылдыгына көңүл бурду. Президент катуу талаптар судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамына дагы коюлуп жатканын кошумчалап, анын ишмердигинин толук ачыктыгын камсыздап, бардык мүмкүн болгон коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу зарылыгына токтолду. Элмира Барктабасова мамлекет башчысына сот укуктук реформаны ишке ашыруунун алкагында кеңештин ишмердиги, аткарылган жумуштардын натыйжалуулугу жана келечек пландар жөнүндө маалымат берди. Сауыт өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы 61 айылдын турмушун жакшыртат. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сауыт өнүктүрүү фондусунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам менен жолугушуусу учурунда белгилүү болду. Абылгазиев фонд өкүлүнө өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө айыл чарба саламаттыкты сактоо, суу менен камсыз кылуу, ирригация, мектеп менен жолдорду куруу тармагындагы бир катар долбоорлорду колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Баткен жана Талас облусундагы 61 айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу боюнча долбоорго кол коюлгандыгына кубанычтабыз, деди өкмөт башчы. Баткен менен Таласка таза суу жеткирүү үчүн 20 миллион доллар насыя алынат. Премьер андан сырткары кыргыз тарап биргелешкен долбоорлор менен иштешүүгө даяр экен жана мындан ары фонд менен кызматташууну кеңейтүүгө ишенимин билдирди. Сауыт өнүктүрүү фондусунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам өз кезегинде кыргыз тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал аталган фонд аркылуу ар кыл багыттагы долбоорлорду ишке ашырууда Кыргызстан менен натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууну колдой турганын белгиледи. Кара-Балтада унааны ата-энесинен сурабай айдап чыккан бир туугандар каза тапты. Чүй облусуна караштуу Жайыл районунда жол кырсыгынан 2 бала каза болгонун ЖККБдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 16 жаштагы өспүрүм үйүндө турган Nissan Sefiro унаасын эч кимден сурабай айдап чыккан. Жанында 7 жаштагы эниси жана досу болгону айтылууда. Полтавка Орто суу трассасынын 2 чакырымында айдоочу рулга ээ боло албай унаа бакка урунган. Айдап бараткан бала эниси экөө мүрт кеткен. Жүргүнчү болуп бара жаткан досу ар кандай жаракат менен ооруканага
жана жеткирилди деп айтылат билдирүүдө. Факты боюнча экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары башталды. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында кечээ 10 сентябрь күнү катуу борон чапкын катталды. Бул туурасында Кабар агенттигине чыгыш электр ишканасынын өкүлү Элдер Макитаев кабарлады. Анын айтуусу боюнча көбүнчө шаардын жогорку жагы жана анын айланасында жайгашкан айылдар жабыркаган. Борондон унаалардын жана үйлөрдүн терезелери талкаланган. Шамал кээ бир үйлөрдүн жана чарбалардын чатырын учуруп, алар электр зымдарын үзүп кетти. Ошондой эле унаалар талкаланып, бактар кулаган. Учурда комиссия жана 10 бригада жеринде иш алып барууда, дейт Макитаев. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде, катуу шамал болжол менен кечки саат 20:00 башталган. Учурда өкүлчүлүктүн кызматкерлери элдер менен жолугушууларды жүргүзүүдө. Жабыркагандар катталган жок. Ош шаарынын Төлөйкан Кичи районунун Төлөйкан 12 көп кабаттуу үйүнүн артына кичи аллея курулат деп билдирет Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Билдирүүгө ылайык аллея шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдин өткөн аптада ишкерлер менен сүйлөшүүнөн кийин башталган. Төлөйкан 12 көп кабаттуу үйүнүн айланасындагы мыйзамсыз курулуштар мэрия тарабынан алым салынган. Эске салсак, Кулатов Кичи районунун Осмонов көчөсүнө жергиликтүү бюджеттин эсебинен узундугу 850 метрден ашуун аллеянын курулушу жүрүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Малазгирт жеңишинин 948-жылдыгын белгилөө иш-чарасында Ван кыргыздардын боз үйүнөн даамсызды. Түрк президенти маалымат кызматынын кабарлашынча, Эрдоган 26 августта Ахлат шаарында уюштурулган маданий иш-чарага катышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодо Түркиянын президенти вандык кыргыздар менен учурашып, боорсоктон ооз тийип, андан кийин боз үйгө кирип отурганын көрүүгө болот. Ал эми президенти маалымат кызматы тараткан сүрөттөрдө Режеп Тайип Эрдоганга Ван кыргыздары чепкен жаап, калпак кийгизгени түшүп калган. Таласта өтө турган көчмөндөр оюнуна катышуу көкбөрү боюнча облус командаларынын формасы. Бул туурасында Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Кийимдин дизайны агенттик жана Бигзер спорттук дүкөнү тарабынан иштелип чыккан. Форманы 7 облустун жана Бишкек менен Ош шаарларынын командалары кийип жүрмөкчү. Ар бир региондун өзүнүн түсү болот. Улуттук көчмөндөр оюндары 16-21 сентябрь күндөрү Талас шаарында өтөт. Бул үчүн борбордук ипподром оңдолду. Спортчулар ордо, тогуз коргоо, эреңиш, көкбөрү, ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, кыргыз күрөш, алыш жана салбуурун түрү боюнча күч сынашат. Мындан тышкары театрлаштырылган оюн-сок тартууланып, этно базар ачылат. Белгилей кетсек, Кыргызстан буга чейин 3 ири дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп, 2020-жылдагысын Түркияга өткөрүп берген. Футбол боюнча 2020 өтө турган Европа биринчилигинин тандоо турунун алкагында Португалиянын командасы Литванын командасы менен оюн өткөрдү. Беттеш 5-1 эсебинде Португалиянын жеңиши менен аяктады. Ал оюнда Криштиану Роналду 4 гол жаратканга жетишти. Беттештин 7-чи, 61-чи, 65-чи жана 76-чы мүнөтүндө гол киргизилди. Литванын оюнчусу оюндун 28-чи мүнөтүндө каршылашынын дарбазасына топту сүзүп киргизди. Ал эми 92-чи мүнөтүндө Португалиянын жарым Уильям Карвалью жыйынтыктоочу 5-чи топту киргизди. Роналдунун улуттук курамда киргизген 93-чү голу болду. Дүйнөлүк рекордду басып өтүш үчүн дагы 16 гол киргизиши керектелет. Ал рекорд Ирандын курамасынын чабуулчусу Али Даиеге таандык. Ошондой эле 34 жаштагы оюнчунун Португалия курамасында ойногон 160-чы оюну болду. Европалык рекордду жаңылаш үчүн дагы 16 дүйнөлүк рекордду басып өтүү үчүн 24 оюн өткөрүш керек. Бүгүн эртең 11-12 сентябрь күндөрү түнкүсүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде кээ бир райондордо 0-2 градус үчүк жүрүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарды малды кармоону кыйындатат. Эртең 12 сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 төнөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Ош облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 плюс белгиси менен.
Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен.